$59.000 бир аз кеми болгон 2 бөлмөлүү 105-сериядагы кирип эле жашай турган батир сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабар YouTube каналынын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар кутмандуу күнүңүздөр менен. Көңүл буруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын батыш тарабындагы Төлөйкөн кичи районунун Төлөйкөн 7 дарегиндеги 5 кабаттуу үйдүн биринчи кабатынан сатыла турган 42 катар номериндеги ушул батирди тартып көрсөтөбүз. Эгерде кимдир бирөө ушул аймактан батир издеп жаткан болсо, издегениңиздер бизден табылды. Бул видеону аягына чейин күзөтүп барсаңыздар толук маалыматтарды берип өтөбүз. Сатыла турган баасын башында айтып өттүк. $59.000 ырымына гана бир аз түшүп экен. Юридический жактан документтери таза, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Анда жүрүңүздөр, сиздерге көчө тараптан бир катар даректерди тартып көрсөтөлү. Андан кийин сөзүбүздү дагы ушул жерден улантабыз. Учурда мен Ош шаарында Анар кичи району менен Төлөйкөн кичи районунун ортолугундагы Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн боюнда турамын. Жанагы сатыла турган батирге сиздер кайсыл тараптан келсеңиздер дагы Арзу ресторанын же болбосо ошол Балапан балдар дүкөнүнүн бет маңдайындагы Төлөйкөн 3 жана 11 дарегиндеги көп кабаттуу үйдүн ортолугунан кирип бара бересиздер. Буюрса тетиги жерден силерге дагы кененирээк маалыматтарды беребиз. Арзу ресторандан түз бери ичкери кирип келе бере турган болсоңуздар, буюрса жолдун оң тарабында Төлөйкөн 7 дареги ушул. Артында болсо Жомок балдар бакчасы. Бул керметтүү мектеби. Бул жак дагы өтө маанилүү, агайын туугандар. Эми жүрүңүздөр. Бул жактан келип эле оң тарапка бурула бересиздер, туугандар. 5 подъезди эсептейсиздер. Болжол мына ушул жашыл түнүкө менен тосулган жерден кийинки эле 5-чи подъездге кирип бара бересиздер, туугандар. Келе жатасыздарбы? Келгенде ушул маңдайыңыздагы ак темир эшикти ачып кирип келе бересиздер, 42 номеринде. Ана бисмиллахир-рахманир-рахим, куттуу батир сиздерге насип кылган болсун, агайын туугандар. Мен анда тааныштырууну ушул оң тараптан баштай берейин. Кандай дейсиздер? Кирериңиздер менен бул жагы перехожкасы, коридор деп дагы айтсак болот. Бул жакта мына бут кийимиңиздерди чечет экенсиздер. Бул жагы кладовка. Мына киргенде оң тараптан баштасак, 2 канаттуу чоң эшикти ачып кире турган болсок, бул жагы зал, конок бөлмөсү. Буюрса узун турасын айта турган болсок, 5:30га 3:80 болуп калат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай софиттер, люстранын корозу илинген, керилме шыптама потолок менен кооздолгон, занавеска пардалары бар экен. Анан биринчи кабатта болгондугуна байланыштуу мына ушундай темир решетка менен дагы камсыздалган, атайын ушу коопсуздук үчүн, достор. 5 камералуу пластик терезелер менен камтылган, агайын туугандар. Бул жагында гүлдүү түстүү өтө бир ажарлуу обой менен дагы кооздолуптур, үй ремонт болуптур. Анан эми бул жерде телевизор кетет экен, мына ушул диван кетет экен. Калганы бүт бардыгы калат. Костюм шымчан, чамаданды сүйрөгөнчө бала чака менен буюм тайымдар менен келе бересиздер. Телевизордун ордундагы каралган, дал ушундай телевизорду өзүңүз сатып алып, буюрса иштете бересиздер. Wi-Fi бар, бүт бардыгы сонун. Өзгөчө бул бурч жасалгаланыптыр. Жакшы, жыгач эшиктер. Анан стиральный машина дагы калат. Бул жагында болсо жуунучу санузел экен, мына душ кабинасы, Аристон бар. Бул жакта болсо раковина күзгүсү менен, кыскасын айтканда мынакей заман талабына ылайык жуунучу бөлмөсү. Бул жактагы кладовка, достор. Андан бул тарабына кире турган болсок, буюрса ата-энелер уктоочу бөлмө. Бүт бардык сиздер көрүп турган эмеректер калат. Мына ушул эмерек атайын ушул жерге ылайыкташтырылып жасалган. Калат бул дагы. Муну жакшылап сурасаңыздар, бул деле калат. Жылуулук буюрса жакшы экен. Ортолуктагы айнек менен терезе эшик пластиктен. Бул жагы балкон, азыр эми буюм тайымдары турат экен. Арт тарабында буюрса кичинекей 2 терезеси камтылган. Бул жанагы керметтөө мектебине карап турат. Маңдайында Жомок балдар бакчасы бар. Кыскасын айтканда мына ушундай. Бул зал, ата-энелер уктоочу бөлмө. Андан чыксаңыздар, нары бери кеткенде өзүңүздөр күзгүдөн каранып, таранып жакшылыктарга барасыздар. Бул жагы кладовка деп айттык. Бул ажатканасы. Мынакей койгон ажатканасы. Бул жакта дагы өзүнчө Аристон бар экен. Эми бул ашканасы, достор. Чакан ашканасы, ашкана эмеректери былтыр эле өтө сонун сапаттуу материалдар менен жасалгаланган экен. Бул жагы мына раковинасы, газ плитасы, вытычкалар дагы орнотулган. Жакшы, көчө тарапты караган
айнек терезелери, бул жерге дагы мына ушундай темир торчолор сөзсүз камтылган. Мына муздаткычтар дагы бүт бардыгы калат. Ошол эми сиздерге насип кылган болсун. Ана дубалдын жарымдан жогору кафелдениптир. Жанагындай шалтак кирпир жуга турган болсо жууп тазалап койсоңуздар жалтырап дагы сонун болуп калат. Асты буюрса мына ушундай паркет болгон. Бардык тарабы. Урматтуулар, сиздерге дагы бир жолу кайталап айтып өтөйүн. Юридический жактан документтери таптаза сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Бериле турган жагы, суммасы жакшы содаласаңыздар аз эле түшүп берем деди. Себеби клиенттери дайын экен. Соседтер, кошуналар сурап атыптыр дегеним. Аз эле түшүп берет, реалдуу клиенттер болсо. $59,000 кеми бар. Ырымына гана түшүрүп берилет. Андыктан чамдаңыздар. Содасын берсин. Кайсы бир мусулман бир тууганыбызга насип кылса дагы. Баса достор, көрүп жаткан ар бир көрөрмандарга ушундай батирлер, үйлөр, жерлер насип кылсын. Амин, амин, амин.